Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah'ım bizge үйрөнгөн илимибизди пайдалуу кыла көр. Жана үйрөнүп аткан илимди пайдалуу кыла көр. Илимибизге илим арттыра көр. Жана үйрөнгөн билимдерибиздин баардыгын бул дүйнөдө жана акыретте жакшылыгыбызга, бактылуу болушубузга себеп кыла көр. Үйрөнгөн билимдерибизди амал кылууга, ишке ашырууга өзүң жардам бере көр. Урматтуу бир тууган мусулмандар, биз балдарды тарбиялоодогу негиздер деген Шейх Абдыразак Албадырдын түзүп чыккан белгилүү Мадинада 30-40 жылдан бери сабак берип келаткан аалымдардын бири. Ошонун 10 негизги балдарды тарбиялоодогу устундар дейби, рүкүндөр дейби, негиздер дейби. Бул деген сөз, эгер бул негиздер менен адамда болбосо, калган кандай жолдорду колдонсоң дагы тарбияң таасир бербейт, натыйжасы бербейт деген кеп. Кимде ким негиздерден кургала турган болсо, максатка жетүүдөн да кургалат. Балдар бизге берген Алла Тааламдын чоң жакшылыгы жана ошол эле учурда балдар бизге немат, бирок туура мамиле кылбасак, ал бале болот экен балдар. Жоопкерчилик экен, аманат экен, аманатка кыянат кылбашпыз экен. Ошол балдардын айынан канча деген адамдар акысын бербей, аманат кыянат кылып, бактысыз болуп калат экени, жоопкерчиликсиз мамиле кыла турган болсо, баланын балеси бул дүйнөдө эле эмес, акыретте да бар экендиги, жана ушуну ата-эне жоопкерчиликти биле турган, билиш керек деп кириş сөздөрдө чакырып айтып кеттик. Алла Таалам да канча чакырган, өзүңөрдү балдарыңар сактагыла деп. Балдарды адептеш, тарбиялаш, ошолордун аманатка, кыямат кайымда сурак бар экендигинде. Ата-энелер өзүнүн акысын балдардан суроодон мурун балдарды биринчи балдарыңарга кандай көңүл бурдуңар, кандай тарбия бердиңер, кандай адеп бердиңер, эмнени үйрөттүңөр деп ата-энеден оболу сурала тургандыгын. Кээ бир ата-энелер балдарын эрезеге чейин эле ак кылып салгандар бар экен. Кадимки балдар бизге сыртынан угула берет да, ата-энени карыялар үйүнө таштап салыптыр, ата-энелерин карабай коюптур деп. Бирок ошол эле учурда канча деген ата-энелер өздөрү себеп балдардын бузулуп кетишине, туура эмес жолдо жүрүшүнө дагы Ибн Кайым рахимахулла айткандай, көпчүлүк адамдын бузулушуна ата-эне тараптан да болот. Ошон үчүн Алла Таалам ата-энеңерге жакшылык кылла деп осуят кылгандай эле, балдарыңарга да жакшылык кылла деп кадимки осуят кылган. Мына ушундай нерсеге токтолгом. Жана ошондой эле бардык ата-энелерге сүйүнчү, айрыкча исламда, иманда тарбиялаш жеңил. Аккан сууда арыкта суу агат дегендей, Аллах Тааламдын китеби Куран, иман, пайгамбар алейхиссалату вассалам жолу, Аллах Таалам менен тааныштыруу, мына ушунун баардыгы балага жагымдуу нерсе. Эмнеге? Себеби баланын табиятында бар нерсе. Сиз балаңызды атеисттикке үйрөтүп аткан жоксуз. Балаңызды сиз же бир Кудайдын жолуна каршы болгон жерге үйрөтүп аткан жоксуз. Өзүнүн табиятына жага турган жагымдуу жолду үйрөтүп атасыз. Ал эми балдарды тарбиялоо карабай турган болсо, Аллах сактасын, кадимки жанагы малдын ээси таштап коюп, малдын кулагы кесилип, көзү сокур болуп, бутак сап, ошондой бир жаман адатка түшкөндөй эле ата-эне таштап койсо, бала дагы келечекте өтө бир жаман кыял жоруктарга, жаман адаттарга, сыпаттарга пайда болуп калат. Ушунун баардыгы ата-энелердин балдарын таштап койгондугу, шалакылыгынан, кайдыгерлигинен келип чыгат. Үчүнчү негиз, бул дагы бул негиздерден, бул үчүнчү негизде балдарды тарбиялоодогу мунун да орду өтө чоң. Бул балдардын түз жолго түшүп кетишине, ошол туура жолдо туруктуу болуп калышына чоң себептерден. Балдардын келгенге чейин бул дүйнөгө жана келгенден кийин дагы тынбай дайым ушунун үстүндө негизде жүрө турган нерсе бул ата-эненин жалынып жалбарып дуа кылып жүрүүсү. Эч убакта өлгөнчө унутпаңыз. Мен балам 50 эмес 60ка келип калды десеңиз деле унутпай турган нерсе. Мен үйлөнө элекмин десе деле дуа кылыш керек. Мен үйлөндүм, айли балалуу да, кыздуу боло элекмин десе, ал да дуа кылыш керек. Мен балам 10 чыгып калды, 20га чыгып калды, үйлөнүп алды десең да дуа кылыш керек. Алла Тааламдын жардамы менен ушундай кылып коюптур, ата-эненин балагасына кылган дуасы кабыл болот туугандар. Үч дуаны пайгамбар алейхиссалату вассалам кайтарбайт. Алла Таалам кайтарбайт деп пайгамбар алейхиссалату вассалам баяндаган. Мына ошонун бири ата-эненин балдарга кылган дуасы. Жакшы дуасы да кетет, жаман дуасы да кетет, Алла сактасын. Ошон үчүн ата-эне эринбей, жакшы сөзүн аябай, намазында болсун, дуасында болсун, тахажжуд намазында болсун, жалынып жалбарып, балдарынын туура жолго түшүнө, ыймандуу болушуна, жакшы жолдо, дининде, иманда бекем болуп калышында талыкпастан, эринбестен, жалкоолонбостон дайыма тынбай дуа кылыш керек. Себеби бул өзгөрүлгүс эреже белгилүү туугандар. Мисалы бир жакшылыкка жетем десеңиз, канча себебин аткарсаңыз дагы
бирок Алла таалам сизге насип кылбаса жетпейсиз. Жүрөк менен таянып Аллах тааламга таянасыз, дуа кыласыз, ошондой эле себебин аткарасыз. Жана себебин аткарып, бирок Аллахка таянбасаңыз, ал дагы натыйжа бербейт. Ошондой эле Аллах тааламга таянып, бирок себепти таштап салсаңыз, ал дагы натыйжа бербейт. Бүт нерседе ушундай. Балалы болом дейсизби, дуа кыласыз. Үйлөнөсүз, үйлөнүүгө кам көрөсүз. Эми балдарым жакшы болсун дейсизби? Тарбия берем, мен курстарга окудум, баардыгын жыйнап салдым, маалыматым шундук деген күндө да жүрөгүңүз Аллах тааламга байланган жок. Балдарыңызга дуа кылбайсызбы? Таасир бербейт. Сөзүңүз таасир бербейт. Бул Аллах тааламдын колунда. Ошон үчүн дуа кылуу менен тарбия экөөнү бекем байлаңыз. Мисалы бир нече мисалдар. Пайгамбарлар бүт ошондой Алла таалам вахий берсе да, адамдардын арасынан ушундай артыкчылыкты ээ кылып пайгамбар кылса дагы алар жалын жалбаруу, келечек муунуна дуа кылууну таштаган эмес. Болду, мени пайгамбар кылдың, мен жакшы болсом, балдарым жакшы болот да деген эмес. Мисалы Соффат сүрөсүндө Ибрахим пайгамбардын дуасы. Робби хабли минас солихин. О Аллахым, Роббим, мага балдарыма, урпагымды солихтерден кылчы деген. Солих деген ыймандуу, жакшы амалдарды аткарып жүргөндөр. Ошондой эле Робби жаални муқимас солати ва мин зуррияти. Мени жана балдарымды намаз окугандардан кыла көр деген. Закариянын дуасы. Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба иннака самиуд дуа. О Роббим, белек кылып мага берчи урпагымды, балдарымды тоййиба, жакшы ыймандуу болсо экен деген. Ошо жөн эле бала сурай берген эмес. Алдың мал бассын, артың бала бассын деп эле. Андай эмес. Булар солихти сураган. Ошо ыймандуу бала болсо экен деп. Сен чындыгында угуучусуң, дуаларды кабыл кылуучусуң деп. Ошондой эле Аллах таалам Куранда мактаган кулдар бар. Ушундай кулдарды бир нече сыпаттарын айтып, мактап келип, алардын дуаларын эскерткен. Ошолор дуалардын биринде карасаңыздар. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата аюн ва жаална лил муттакина имама. О Роббибиз, биздин аялдарыбызга, балдарыбызга ушундай жакшылык, ушундай аялдарды, ушундай балдарыбызды насип кыл, ушундай болсун алар. Биздин көргөндө көзүбүз кубана турган деген. Жана ошондой эле бизди баарыбызды жакшылык жолдорго үлгү кыл деген. Жакшылык жолдорго үлгү кыл, башчы кыл деген. Бизди көрүп башкалар үлгү ала тургандай. Ышканда ошо балдарыбызды көрүп көзүбүз кубансын, ыйманына, түз жолдо жүргөнүнө, жакшылыкта жүргөнүнө деп. Ошон үчүн эң чоң негиздердин бири ата эненин тили дуадан коргобастан дайыма балдарына дуа кылып жүрүш. Пайгамбар алейхиссалату вассалам 3 дуа эч шексиз кайтарылбайт, жооп берилбей койбойт деп атат да. Ата эненин дуасы балдарына, сапардагы адамдын дуасы, анан мазлумга чеккен адамдын дуасы. Миреген чоң Аллах таалам бизге берип койгон белеги. Анан айрым ата энелер ачууланганда оозуна жерге кирип өлүп калып, тияк бияк жашаагыр кандай сөздөр Алла сактасын. Же болбосо жүрөгүн талкалап, оорутуп, салыштырып өкүнөт мындай ата энелер. Баягы сөз деген бале сөз адамдын сөзү байланган дейт да, ошол сөз кайра кайтып келет. Ошон үчүн ата эне ачууланса дагы балдарына каршы дуа кылбаш керек. Жаңылбасам, Муслимде келген бир хадисте пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эмеси бар, катуу эскерткен. Силер өзүңөргө каршы дуа кылбагыла. Кээ бирөө бар го, бир аз кыйынчылык келсе, ушуну көрбөй эле калсам, өлбөй эле калсам, жашабай эле койсом деп, Алла сактасын. Ар бир күнү белек экенин билбейт. Ошентип өзүнө дуа кылат. Ошондой эле балдарыңарга да каршы лаанат айтып же каршы дуа кылбагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу эскерткен. Эмнеге? Себеби ушундай бир убакыт бар. Ошол сөзүңөр дал келип калса, сөзсүз жооп берет Алла таалам. Бале сурасаң да башыңа түшөт, же балаңа каршы дуа кылсаң дагы келет ушул нерсе. Адам шашып, жамандыкты тилеп дуа кылып алат. Жакшылык тилейм дейт, жамандыкты тилеп алат. Чындыгында адам баласы шашылуучу. Адам ушинтип шашпаш керек, Алла сактасын. Кээ бирлер ушинтип өзүнүн акчасына, өзүнүн балдарына же өзүнө дуа кылып салат, жок болуп кетишине. Мен куруп кетейин, мындай байлыкты мага буйруп эле койсун, насип болуп эле. Мындай баланын мага кереги жок, Алла сактасын. Ушинтип кесир жаман сөздөр сүйлөп, баласынан айрылып, какпаш болуп калат, Алла сактасын. Ушинтип өзүнө жаман нерсени тилеп, акчадан да айрылып, балдарынан да айрылып, балеге түшөт. Кандай башына кыйынчылык келсе да шашылып, кесир орой сөздөр сүйлөдөн адам сак болуш керек. Окол аль-Аллама Абдурахман ибн Саади рахимахуллах: "Ва хада мин жахлил инсан ва ажалиатихи хайсу яду аля нафсихи ва ауладихи ва малихи бишшар индал гадаб." Шейх Саадинин жакшы сөзү бар экен. Ошол адам караңгылыкта, кайдыгерикте, жахиликке кирип кеткенде шашып, өзүнө, балдарына, өзүндө болгон жакшылыктарын жок болуп кетишине
ачуулангандыктан ушинтип сунап салат. Жана ар кандай туура эмес кадамдарга барып, кээ эле коркутат да, ушундай ачууланып, мен муну жок кылып салам, мен үйдү сатып салам, анан көрөм силерди деп ушинткендери бар. Алла сактасын. Балдарын коркутат, аялын коркуткандар бар. Ошол неамат, ошол жакшылык Аллахтан берилгени, ошо балдардын рызкы экенин билбегендер бар. Бүт неаматты, жакшылыкты өзүнө байлап алгандар бар. Мына мен бар, силер бар деп. Ошондой аталар да бар, Алла сактасын. Мына бизге суроолордон келип атат, көрүп атабыз. Ушундай милдет кылып ата, айрыкча ата тараптар үстөмдүк кылып балдарына, аялына үстөмдүк кылып зулум кылгандар, алар ойлобосун да, ошентип жашоо өтө берет деп. Алла таалам кор кылып коет. Аялынын алдында да кор кылат, балдарынын алдында да кор кылып коюшу мүмкүн, Алла сактасын. Ошон үчүн мен башчымын, мен үйдө кожоюнмун деп эле билген ишин кылып, билген сөзүн сүйлөп, кордук берүүдөн сак болуш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам катуу дуа кылган. О Аллах, мен үммөтүмдө ким бир башчы болуп кол алдындагыларга катуу болсо, сен да катуу болгон деген. Жумшак болсо, сен да жумшак. Шылдыңдап, эми маны өзүнчө сабакта айтайын, иншалла. Ушинтип кордук көргөзгөндөр бар экен. Үйүнөн чыгарып салып, издевательство кылып, айрымдар мындай алсыз бир аялдарга тийип алып, аларды кордогондор, ошондой эле немелерди көрүп атабыз, суроо жооптордон бияка келип. Алла сактасын. Аны окусаң жүрөгүң ооруйт. Эң негизи биздин баягы темадан чыкпай эле айтайын дегенибиз, бул экинчи негизде ата эне дубасын унутпаш керек. Бул дуа чоң курал, чоң Аллахтын берген мүмкүнчүлүгү бизге, чоң белеги, балдарды тарбиялоодогу негизги чоң негиздерден болуп саналат. Дуа кылбасаңыз кыйын болот балдарга. Кайсы учурда көп кыласыз? Кылыңыз, тахажжудда көп кылыңыз, нафил намаздарда, сүннөт намаздарды окуганда, саждадан кылыңыз, азан менен мечитке барганда кылыңыз. Айтор дуа кылганыңызда балдарыңызга, кыздарыңызга, урпактарыңызга дуа кылууну жөн эле бала насип бер Аллахым эмес, ыймандуу кыл Аллах. Түз жолдо туруктуу кыл. Бул дүйнөдө жана акыретте өзүңдүн жакшылыгыңа, буйругуңду аткарууга, тыйганыңан тыйылып жүрүүгө, түз жолдо жүрүүгө жардам бер Аллахым деп жакшы дуаларыңызды аябай кыла бересиз. Бүгүн убакыт да болуп калыптыр. Мен